Гуманитардык жардам көрсөтүү аймактык башкармалыктар тактаган тизме боюнча жүрүп жатат. Жардам алган үй бүлөлөрдүн басымдуу бөлүгү азыркы кырдаалда муктаж болгондор. Шаар жетекчисинин айтымында азык-түлүккө муктаждардын саны акыркы күндөрү өскөн. Карантин башталгандан бери шаарда, Ош шаарында мына жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн саны дагы күндөн күнгө өсүп атат да. Эми буну биз туура түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Себеби Ош шаары мына эң ушу миграциянын, ички миграциянын очогу десек дагы болот. Бир топ мына областтын бардык райондорунан келип, убактылуу жашап, ушул жерде күнүмдүк оокатын кылган үй бүлөлөр да аябай көп экен да. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен да акча каражаты бөлүнүп берилген. Учурда жалпы 26.700дөн ашыгын үй бүлөгө азык-түлүктөн жардам көрсөтүлдү. 22 апрелде Оштогу 5000 үй бүлөгө азык-түлүк таратылды. Алдыда дагы 20 миңдей үй бүлөгө жардам берилет. Ал үчүн өлкө казынасынан каражат бөлүнгөн. Мамлекет тарабынан бизге мына 22 миллион сом акча бөлүнүп, биз ушул 27.700 үй бүлөгө мына ар бир пакет 800 сомдон турган, мына өзүңүздөр көрүп болуп атасыздар, азык-түлүктөрдү камдадык. Бүгүн мына 5000 пакет даяр болду. Буну биринчи этабында таркатабыз. Калганын дагы мына балдар иштеп атышат. Атайын комиссия негизинде ошо азык-түлүктөр сатылып алынды да. Буларда калган үй бүлөлөргө да бардыгын таркатабыз. Ал эми Ош облусунда 75.176 аз камсыз болгон үй бүлөгө азык-түлүктөн колдоо көрсөтүлгөн. Анын ичинен жеке тараптардан 48 миңдей, материалдык резервдик фондунан 26.388 үй бүлөгө гуманитардык жардам берилди. Мындан сырткары карантинде иш алып барып жаткан кызматкерлерге да жардамдар берилди. Осында акыркы бир жумада карантиндик абалда иштеп жаткандыгы үчүн медицина кызматкерлерге, милиция кызматкерлерине жана мугалимдерге атайын багыттуу жардамдар берилди. Ошонун жыйынтыгында 1890 мугалимдин үй бүлөсүнө, 2000ге жакын окуучулардын үй бүлөсүнө, анан ушул атайын постто иштеп жаткан медицина кызматкерлери 670 адам, ошондой эле 700гө жакын милиция, күч органдарынын кызматкерлеринин үй бүлөлөрүнө дагы жардамдар берилди. Облуста чогулган финансылык жардамдын жалпы суммасы 596.326 сомду түзөт. Мындан сырткары медициналык каражаттар түрүндө 4586 коргонуучу костюм, 235.898 даана бет кап, 15 дезинфекциялоочу аппарат жана 2 тез жардам унаасы гуманитардык жардам катары берилген. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.